Кыргыз-тажик чегара жаңжалында жаракат алгандардын бири Баткендик Жаран. Бүгүн Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна алынып келинди. Анын бутуна ок тийип жарадар болгон. Оолум жакшы, Аллага шүгүр. Эми сол жагыма бутума чейин ок тийди. Эми аерде билбейт экенсиң. Сол бутум тешип чыгып кетти снайперден. Бүгүн эртең мененки саат 7:50-гө карата Кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжалдан жарат алгандардын жалпы саны 140 кишиге чамалаган. Алардын 25-и Натайын учак менен Баткенден Бишкекке алып келип, 3 ооруканага жайгаштырышкан. Жаңжалда 13 киши каза болду. Алардын 3-өө аскер кызматкерлери. Бизге кабар келгенде эле биздин жалпы командабыз даярданып күтүп аттык. Түнкү саат 10-до биринчи жабырка түшкөн келип түштү. 5-10-до акыркысы. Жалпы жондан бизге 14 адамды, жабыркаган адамды алып келди. Анын 7 аскер кызматкери, бирөө милиция кызматкери, калган 6 жарандар, биздин жарандар. Жаракаттардын түрлөрү ар кандай. Өпкөсүнө, ички органдарына, денесине, омуртка, жамбаш, анан ар кандай сөөктөрүнө ошол ок тийген да. Ошол 13 жарандыкы бул ок менен жаракат алгандар. Ар кандай октор көрүнүп турат. Автомат менен ок тийгендер бар, жанагындай чачма мылтыктар менен, жасалма мылтыктар менен аткандар бар экен. Буга чейин чегара кызматында иштеген Абдрахман Маматалиев Баткенде болгон окуяга бийликти тыкыр көзөмөл жүргүзүп, чегара маселесин ыкчам чечүүгө чакырды. Şu саясатчылардын сүйлөгөн сөздөрүнөн, алардын кылган иштеринен баштап туруп, жергиликтүү күч органдарынын алардын ишмердигин тактап чыгыш керек. Андан кийин албетте ошол 2-3 күн мурда башталган түздөн-түз ошо жанагы суу бөлүүчү жердеги биздин жарандардын, Тажикстан жарандарынын кылган аракеттерин баарын абдан тыкыр иликтеп чыгыш керек да. Иликтеп чыгыш керек. Ошондон кийин гана баа берсе болот. Бирок кыскача айта турган болсок, суу бөлгөн жер бул ар дайым эле биздин жер болуп келген, биздин аймакта турган, эч качан кандайдыр бир жылдарда чыккан Тажикстанга өткөн дагы эмес. Анткени ошол жанагы бул суу бөлчү жер өзү 1970-жылы курулуп башталып, 73-жылы курулуп бүткөн да. Биздин курушчулар курган. Биз ар дайым ал жерде иштетип келгенбиз. Биздин көзөмөлдө, биздин баланста турат. Тажиктерге суу берип келгенбиз. Ушул эле күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга кайтып келип, чегара жаңжалы болуп жаткан Баткен аймагына барып, абал жөнгө салынарын баса белгиледи. Ал эми мындай кырдаалда абал турукташканга чейин чегараны жаап салуу сунушун мурунку чегара кызматкери Абдрахман Маматалиев айтат. Биринчиден, кечээ кол койгон протокол толугу менен аткарылбай жатыптыр. Алсак мына тажиктер тарабынан биздин Элек районундагы жанагы интернационал айылында, Жергет айылында, Жаң жер айылында, Максат айылында тигилердин аскерлери кирип алып, биздин жөнөкөй жарандарыбыз жашаган жердеги алардын үйлөрүнө чейин кирип алып, чыкпай ого атып чамча дагы болуп жатат дейт да. Эки кол койгон тарап ушул протоколдун аткарышын камсыз керек. Биринчи кезекте албетте Тажикстан тарапта алардын биздин жөнөкөй жарандардын ээлеп алган үйлөрүнөн чыгып кетишин камсыз керек, алып кетиш керек. Аскердик күчтөрүн дагы жанагы кайсыл жерден мурда турган болсо тез арада алып чыгып кетиш керек да. Бул биринчи шарт. Муну жанагы бизден барган өкмөттүк жумушчу топтун жетекчиси, күч органдарынын жетекчиси сөз талап кылыш керек тигилерден. Экинчиси, албетте мындай чоң чатак чыккандан кийин азыр чегараны жабыш керек. Эскерте кетсек, Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта 28 апрелде чегара чыры чыгып, 29 апрелде абал курчуган. Тажик тарап Көкташ айылындагы головной суу бөлүштүрүүчү пунктунун жанындагы электр столбасына видео камера орнотууга аракет кылышкан. Жергиликтүү тургундар жабдыктарды алып салуу сунушун талап кылышып, ортодо пикир келишпестиктер жаралган. Акырында эки тарап бири-бирине ташыргытып, жаңжал күчөп кеткен.